кичинекей кезинде мен аябай спортко жакын болчумун да. Гандбол, волейбол, баскетбол дегендерди ойночумун. Менимче ошол кенедей чагымдагы спортивный өзүмдүн баягы спортко деген демилгем ушу бүгүнкү күнгө чейин менин жашоо турмушума жардам берет деп ойлойм. Андан кийин спорт болуп жүрдү. Анан кинолор чыга баштады айылда. Анан Фрунзеден, ошол кездеги, же болбосо Нарындан, же болбосо элдик театрлар, же болбосо оперный театрлар ошо айылга концерт куруп, мисалы үчүн оперный театр Айчүрөк спектакли менен келген болчу. Академический театр, анда Кыргыз драм театр эле ошо театрлар келе баштады, концерт болот эле. Ушундай кооз көйнөк кийип алып концертке чыгышат эле. Баарынан дагы мага бул чыгармачылык дем берген күн мен ошондо 5-те же 6-да курагым болуш керек эле. Ошондо биздин Тамга айылына самолет кончу. Бирок самолет менен эмес, вертолет менен Казакстан Энлик Кебек деген спектакль жайлоого келген болчу малчыларга. Бир кишилер конуп, анан вертолеттен чыгып, анан боз үйгө кирип кетишти да. Мен 5-6 жашармын. Боз үйгө кирип кетишип эле бир убакытта эле боз үйдөн башка кишилер чыкты, жомоктон асабаларын таңган, башкача кийинген, үкү толпу ушундай фырфыраган көйнөктү кийген башка адамдар чыкты да боз үйдүн ичинен. Көрсө, боз үйдүн ичинен костюмдарын кийип алып, анан Энлик Кебек деген спектакльди коюшкан экен. Мен спектакльдин маанисин түшүнгөн эмесмин анда. Энлик Кебек деп эле чуркап келип эле кучакташып эле анан урушуп эле ошондой бир окуя болгондо мен окуяны түшүнбөсөм дагы ошолордун костюмуна, алардын сулуулугуна, ушундай кызыл тазыл сонун көйнөктөрдү кийип келгенине кызыккан болчумун да. Анан ушу бүгүнкү күнгө чейин мен жүрөгүмдө сакталуу ошол эпизоддор. Жакшы эле канга акшат. Эми мына мен айнып ойлобоңуз. Кайсы менен келдиңиз? Кадырыңыз жаман. Мен эч жакка чыкпайм. Кимге жазып, кимге арызданышты билбейт. Ятыңыз жок экен. Көрүнгөн жерге барып жамандап жүрүпсүз. Күйөө менен туугандык жайы бар үчүн гана бир нече күнөөсүз адамдарды иштен сүрүп чыгарып жатыпсыз. Эми уят. Мындай неге келип атасыз? Шашкансыз, дегенде окушмачылар, жандырган жакындарыңызда булар. Андан эч ким качып аткан эмес. Сиз айтасыз. Колунуздан келип кандай үй бүлөңүз кийин тарата калбасын десеңиз, эмиден чыгып тамсалганыңыз. Эмне? Райханга кийинди. Ага жөнү жок, кыйкырбаңыз. Сиз менин айткан келгеним жок. Менин эжем жездем бар эле, менин документимди мединститутка аттестатты мединститутка, көбөлүктү медучилищага стоматология бөлүмүнө тапшырып коюшту да. Аларга мен айта албайм, мен окубайм аяктан деп. Бирок орус тилден экзамен алып атканда, пожалуйста, я здесь учиться не хочу, поставьте мне двойку деп двойканы сурап алгам. Да. Ана мединституттан болсо тиги аякка экзамен тапшырган жокмун, бирок көңүлүмдү жок экенин билип, эжем документти Жембетке алып барып таштым, муз факультетке. Медучилищтан 2 алдым, муз факультетте Жембеттен 3 алдым. Анан эмнеге мага 3 коет, мен жакшы ырдайм да, жакшы бийлейм деп, мугалимдерге таарынып, анан музыкальный педагогический училище Тоголок Молду көчөсүндө жаңы ачылган. Ошо жака тапшырсам, мен жездем айттым. Жезде мен 5 алып чыгам азыр дедим. Чынында музыкальный училищеде мен 5 алып чыктым. Бир күнү гезиттен окуп калдык. Курчак театрына кыздарды кабыл алат экен деген объявленияны окудум, окуп алып бардым. Барсам, Саскеев деген режиссер бар экен ошол жакта. Анан 10 кыз келиптирбиз, 10 кыздын ичинен тандап туруп мен алып калды. Тиги кыздар мени сөгүп кетип калышты. Мен калдым. Бир жолу гастролго чыктым, Кеминге ырдап чыктым. Кукла дегенди билбейм да.
Анан бір күні Саскеев ағай айтты, Назира деді, Москвадан театральный институтқа экзамен алғаны текшергені келатат, оқисың деді. Музыкальное педагогическое училищеде оқып жүрем. До ре ми фа соль ля си деп жүрем. Анан оқып жүрсем ошентип Саскеев ағай айтты, ағай барам оқимын дедім. Анан көрсө Дзержинский көчөсүндө Дом актеров бар экен. Ошо жака келдим, ошо жака келсем Муратбек Рыскулов тандап аткан экен. Тандоосунан өттүм. Андан кийин өткөндөн кийин анан Рыскулов айтты да, баланчанчы күнү баланча саатта консультацияга келип турасыңар деди. Анан келип аттым. Этюд деген тапшырды. Этюд дегенди билбейм агай дедим. Үйрөттү. Монолог жат деди. Монологду билбейм агай дедим. Анан монолог жаттадым. Материнский поледагы Толгунайдын эң акыркы жерге, элге кайрылып, эмне үчүн адамдар согушчу жашай албайт деген монологду жаттадым. А киши мени уже Москвага даярдап атты. Консультация. Анан Москвадан Горбунов деген ректорубуз келди. Текшергени. Анан ректордун комиссиясынан өттүм, биринчи турдан өтүп кеттим. Анан ошентип Москвага театральный институтка өтүп окуп калдым. Мен Чаршан киного Кадычанын тартылганы киного кетип калдым. Оёс Моисеевич Раевский мага уруксат берди киного тартылганга. Даже мынтип айтты, Ирина Ивановна Поплавская аудиторияга кирип келип, анан Чыңгыз Айтбатовдун «Тополек мой красный косынка» деген повести негизинде Чаршан деген кинону тарткан аткам. Мага Ильяс керек, Кадыча керек, Асель керек, курсуңардан тандап алабыз деп аткан. Дегенде Оёс Моисеевич Раевский мынтип айтты, если хороший фильм хотите снять, снимите ее деп мени көрсөтүп койду. Мен ойлочумун да, киного сулуулар тартылат деп. А мен сулуу эмесмин. Мен сулуулардын списогуна кирбейм. Киного сулуулар тартылат деп. Мен анчейин көңүл бурган эмесмин. Бул мен Чаршанында Кадычага Аринбасарова проба кылды. Анан Таттыбү Турсунбаева проба кылды. Анан үчүнчүсү мен. Она пробада жүргөндө Ирина Ивановна Поплавская айттым. Ирина Ивановна, они такие знаменитые, красивые женщины, ну, причем тут я, отпустите меня на каникулы, үйгө барам дедим да. Десем, молчи, смотри за ними, следи за ними, и будешь работать, будешь пробоваться. Деп кетирбей койду. Самыл бир күнү вахтадан Назира к телефону деп кыйкырып чуркап жүрсөм эле Ирина Ивановна Поплавская экен. Назира, мы тебя утвердили, но Кадыржан Кадыралиев не хотел тебя и не хочет тебя снимать. Кадыржан ағай оператор болчу да, Кадыржан Таттыбүйүнү хочет деди. Анан все равно скандал менен Хуцеев тебя утвердил. Де ошентип, я поздравляю деп. Чаршанга тартылдым. Анан экинчи фильм Земля Санникова. Анан аякта Земля Санниковада Дворжецкий, Вицин, Олег Даль, Юрий Назаров. Представляете? Ошолордун арасында мен жүрөм. Махмуд Исимбаев. Звезды. Алар за кадром спокойно сүйлөшүп тура беришет. Анан Дворжецкий в камеру десет, ошол эле кебедеси менен спокойно эле сүйлөйт, спокойно эле. Эч кандай өзгөрүү жок да. Анан Назира в камеру десет, тырышып калам, деп начинаю играть. А көрсө,
Мен ошондо билдим да сахна менен экрандын айырмасын. Экранда биз кенедейди калп айтпашыбыз керек экен да, просто жөнөкөй ойношубуз керек экен да, экранда. Да, особенно крупный пландарда. Анан ошондо билдим айырмасын. Кинодо мындай бата кылсаң, театрда Аллах акбар деп бата кыласың. Айырмасы бар экен да. Ошол биз бүт элек деле Ош Кыргыз драма театры жаңы курулуп атты биздин курс үчүн. Ош Кыргыз драма театры жаңы курулуп атты биз үчүн режиссерубуз Муратбек Рыскулов. Искендер Муратбекович Рыскулов режиссер, анан Асан Сапарович деген директор уже шайланып, алар бизди мынан деп Султан Ибраимович Оштон бери жүзүм, вот этот изюм, ошолордон бери фистяшкалардан бери көтөрүп келип, Академ театрда бизди коноктоп тозуп алышты. Биз күндө спектакльдерибизди ойнойбуз. Кээ-бирөөнү 2ден ойнодук, кээ-бирөөнү 1ден ойнодук. Зрительный зал толтура. Анан бу жерде Академический театрдын актерлору ушундай да актерлор болобу? Айланып кетейин, бой десе бой, өң десе өңү бар, шундук студия келди деп Академ театрынын актерлору и критиктер аябай бизге суктанышыптыр. Кийин айтып берди да. Но эми менин курсташтарым ким эле? Байтөбетов, Мухамбет Токтабаев, Марат Алышбаев, Жамиля Сыдыкбаева, Гүлсара Ажибекова, Гүлайым Каныметова, Бообекова, Сатаров Токтобек, Шайымбек, Тынар Аманов. Эми ушундай керилген балдар кыздар бүтүп келди. Дагы бизди Ошко алып кетти. Анан ошо жерде иштеп, Союз боюнча элестетип алыңыз, Ош Кыргыз драма театры. Союз боюнча драма театрлардын эң күчтүү театры болду. Ош Кыргыз драма театрында мен 22 жыл иштедим. 22 жыл. Мага чейин менин курсташтарым кетип атты. Анан мен эмне журтта калып каламбы деп акыркылардан болуп көчүп келдим Бишкекке. Акыркылардан болуп Бишкекке көчүп келсем, Академ театрга мага орун жок болду. Анан Алмаз Сарылыкбеков ошону укту дагы, ай берген деп Түз театрга келсем, Түз театрга без ничего мени кабыл алды. Ошо күндөн баштап 94-жылы 20 ноябрдан баштап Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрында иштеп аттым. Азыр деле ошо барачный үйдө жашап атам. Ошол үйгө келип, мен тагдырым ошол үйгө туш келди. Баягы үйдү сатып, акчасын тигиндеминде болуп атып, ошо барачный үй мага буйруду. Ошол үйдө ошо күнгө чейин жашап атам. Анан перестройка, айлыгым 200 сом, спектакльдер коюлбайт. Анан бир күн ойлодум, кой. Элдер деле семичке сатып атпай, мен деле тамеки семичке сатайын дедим да. Анан
бір уақытта базарға келдім, Ош базарына келсем эле, ай артист эже, менден ал тиги алманы, менден ал этти дейт. Кокой, мен семечке сата албай турбаймынбы? Мен биякта артист экенин биле турбаймынбы? Биле турбайбы эл дедим дагы, сата албай калдым. Bir gün açka, bir gün tok. Kolumda neverim var. Neverim var. Gelinim bolsa, ulum bolsa Rossiyaga иштейбиз деп кетип калды. Мен кичинекей neverim менен үйдө калдым. Свет жок. Bir шумдуктудай заман болгосо. Ошондо эсептедим. 9 жыл ишсиз отурган экенмин. Анан эң эле биринчи ишим Геннадий Садырович кара кызды тартты. Анан кинодо кара кыз тартылып калды, а театрда болсо Жаныш Кулмамбетовдун Талант тагдыр деген спектаклин, Бакен Кыдыкеева жөнүндө спектаклде 2 иш башталды. Талант тагдыр, Бакен Кыдыкееванын ролун аткарып атам, кара кызга тартылып атам. 2 иш башталып калды. Мен жаңылана баштадым. Жан дүйнөм жаңыла баштады. Жан дүйнөм жыргай баштады. Ошентип анан кичинеден отуруп анан иш башталып кетти. Мен разымын силерге. Мен разымын. Менин тарткан азабым, жыргалым ушу сиздердин көз алдыңыздарда өттү. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерден эч нерсемди жашырган жокмун. Сиздер дагы дайыма алаканчап мени колдоп турдуңуздар. Атагымды чыгарып, эл артиси кылдыңыздар. Мен разымын сиздерге. Театр, сахна, карагылачы, рампалардын жарыгы, залда жайнаган көрүүчүлөр, шатырата чабылган алакандар, сени көздөй ыргытылган гүлдөр, браво, браво деген жагымдуу үндөр. Жок. Мага мындан башка эч нерсенин кереги жок. Мен бардыгына чыдап, жер үстүндөгү адамдардын тагдырын мына элге жеткирүүгө жаралганмын. Мен бардыгына чыдап, себеби мен актрисамын. Албетте, актрисанын тагдыры өтө татаал. Ар бир кейипкердин күнүң менен күн көрүп, күлкүсү менен күлүп, ыйы менен ыйлап, ага бүт каныңды, жаныңды бересиң. Мен разымын силерге. Менин жыргалым да, жашоом да мына сахна. Мен разымын силерге.